Сапар Исаковго Интерпол аркылуу мамлекеттер аралык издөө башталды. Чет элдиктерге паспорт берүү иши боюнча кылмыштарды тергөө аягына чыкты. Көптөн бери камактан таскактап качып шапар этип жүргөн Сапар Исаковго Интерпол аркылуу мамлекеттер аралык издөө жарыяланды. Эл чындыкты билсин. Казанга жолосуң, карасу жугат, жаманга жолосуң, жаласу жугат деген сөз тамай айтылган сөз экен. Атамбаевдин айлана чөрөсүнө жолуган адамдардын биринин да аты жакшы болбоду. Жана элдин жек көрүүсүнө ээ болушуп, каргыштардын түбүндө калышты. Мисал катары төмөндөгү сүрөттөгүлөрдүн саясаттагы жолун, бийлик кызматындагы тагдырын айтып өтсөк эле жетиштүү болот. Биринчи Мадумаров элдин ишеничине кирип, артан эрчине салмактуу электоратка ээ болуп, атүгүл сыртта жүргөн мигранттар Мадумаров деген жугуштук кесел менен ооруп калган болчубуз. Мен макул эмесмин кыймылын түзүп, Атамбаевдин башкаруусуна караманча каршы болуп чыкканда Мадумаров көзүбүзгө мавзолейде тирилип чыгып келген, лелинде эле көрүнүп кеткен. Анан эле Атамбаев кетип, Жээнбеков бийликке келип, Мадумаровду президент болом деген дымагы тарс жарылып кеткенден кийин Мадумаровдун чыныгы жүзү жарк этип ачыкка чыкты. Атамбаевдин башкаруусуна каршы болуп келген Мадумаров Атамбаев менен биригип, Жээнбековго каршы күрөшкө даярмын деп бир паста түсүн өзгөртүп алды. Президент боло албай калган өзүнүн ич күптүсүн чыгарып алуу үчүн бутунан тырмактарынан баштап чачынын ар бир далына чейин кылмышка батып калган Атамбаевди кылмышкер менен кызматташып алганы бизди Мадумаровго болгон жийиркеничти пайда кылды. Жакшы көрүү менен жек көрүүнүн арасы жерди карап турган карегиңди көтөрүп асманды караганда көз ирмемдей убакытты көрүп кетишине ошондо ишендим. Экинчи Сапар Исаков жакшы бийликтин убагында иштеп, Бакиевдей лидердин кадры болуп калганда бул жигиттин келечеги өтө кең эле, алыс барат эле. Мүмкүн бир жылдары өлкөнү башкарат беле. Ушундай билимдүү жигитти Атамбаев өзүнө теңеп койду. Атамбаевго жашарын жашап бүткөн адам эле. Сапардын жаштыгына, кызмат карьерасына балта чапты. Үчүнчү Бабанов менен Атамбаев бири-бирине жарашкан, жаман иштерге машыгып, жакшы иштерге жөндөмсүз окшош адамдар. Бабанов ар качандан бир качан Атамбаевдин этегине жармашкан, себеби ал Атамбаевдин өлө коркот. Төртүнчү Балик аяктан келет, өзүң тилеп албасаң дегенде эч ким ышыгын пыш дебей, почти что элдин эсинен чыгып кеткен туйгуналы Атамбаевдин боштондукка чыгарам, кайра президент кылып алып келем деп өзүнүн шермендеси чыгып уруктары ачылып суракта калды. Бешинчи Момбеков жөнүндө айтыштын деле кереги жок. Атамбаевдин гареминде Атамбаев үчүн күйгөн мындай евнукту башка таба албайсың, элге жаман көрүнгөнүн билбеген балегет экен. Алтынчы Сурабалдиева деген катын жөнүндө көп сөз бар. Атасын өлтүргөн адамды Атамбаев түрмөдөн чыгарып, өзүнө телохранитель кылып алып, ал эми Сурабалдиева жагын басып олтурсун деп аны депутат кылып партиясына кошуп алса, Сурабалдиева памятын жоголткон адам окшоп, атамды Бакиев өлтүргөн деп сайрап калса болобу? Өз эсин жоготуп зорго жүрсө, былтыр октябрь тополоңунда бир аксакал өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, бул катынын дал кара куш мээсине туштап урса болобу? Эми кандай акыбалда экенин бир Кудай бир өзү билет. Жетинчи Атамбаевдин кызыл пакетин көтөрөм деген Кусан Асановдун эмне болгонун баарыбыз билебиз, айтыштын деле кереги жок. Сегизинчи Жанар Акаев бир убактарда эл сыйлаган күчтүү жазуучу эле. СТПКга кошулам деп Атамбаевдин түкөргөн түкөрөгүн жутуп алып, чыныгы эл бузар кесепетке айланып калды. Жаш эле туруп Текебаевден кийин интрига Жанар болду. 9-чу Момбековдон кийин Алмаз Шаршенович деп Атамбаевдин кареги менен айланган дагы бир евнуху Мискенбаев болот. Мунун эл ичинде көмүр уруу деген аты калды. Мискенбаевди мен Мауглидеги Шерхандын аяк быйыгына чуркап өтүп жүргөн эки шакалдын бирине окшото берем. 10-чу Бадыран Пуруш болсо Атамбаев менен түз байланыштуу болбосо да Атамбаевчилер менен бирге жүрүп, бирге туруп өз огородун тигилердикиндей болуп толтуруп алды. Сыныктын башканын баары жугат, ушулардын баары Атамбаев менен жакын болом дешип жаманаттуу болгондор. Элдин ишеничинен чыгып калгандар, ошол үчүн өсүп жаткан билимдүү жаштар Атамбаев, Текебаев, Мадумаров, Бабанов окшогондордун этегин кармабай, патриот жигиттердин таза адамдардын жанында жандап базышса дейт эле. Атамбаевди колдойбуз, коргойбуз дегендер жуугунтукор деген атка конушту. Эң жаманы, бул ат алардын укум-тукумуна чейин айтылып, тарыхта кала турган болду. Бир жармашкан баляны жок кылып салыш өтө кыйын болот. Атамбаевга жабышкандар дагы деле болсо, бир аз ойлонуп алышса деп жазып койдум, деп Шаумурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Сапар Исаковго Интерпол аркылуу мамлекеттер аралык издөө башталды. Чет элдиктерге паспорт берүү иши боюнча кылмыштарды тергөө аягына чыкты. Көптөн бери камактан таскактап качып шапар этип жүргөн Сапар Исаковго Интерпол аркылуу мамлекеттер аралык издөө жарыяланды. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектелип жатканы туурасында Тайырбек Сарпашевго, Бусурманкул Табалдиевке, Фарид Ниязовго, Алмазбек Атамбаевго, Сапар Исаковго, Сатыбалдиевке, Партавага, Апиловго, Бердугуловго билдирме жөнөтүлгөн. Камалып жаткан Алмазбек Атамбаевга Кылмыш кодексинин 319 беренеси коррупция менен кылмышка шектелип жатканы тууралуу билдирүү берилген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы Орхан Инанды жана Түркиянын 10 жаранына мыйзамсыз паспорт берүү фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин тергеп, ушундай тыянакка келишти. Сотко чейинки өндүрүш 320 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 319
удостоверениелери коррупция менен жүргүзүлгөн. Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн документтер жасалмаланып, бардык бланктар мыйзамдуу оодону бузуу менен толтурулган. Кыргызстандын башка аймакта жүргөн Түркиянын 3 жараны жада калса өлкөнүн чек арасына кирген да эмес. Жөтө Кыргызстанга келип паспортторун алып кайра чыгып кеткен. 10 түрк жараны андан мурда Түркияда террордук уюм катары таанылган Фето Гуленди кыймылынын мүчөлөрүнүн тизмесине киргизилген. Өлкөнүн жогорку кызмат адамдары документтерге кол коюп, аларга Кыргызстандын жарандыгын берүү процессин тездетүү боюнча мыйзамсыз көрсөтмө берген. Булакназар News KG. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекешев мага жашыруун кат келди, ичин окуган адамдын күлкүсү келет. Мага жашыруун кат келди, анын ичин окуган адамдын күлкүсү келет, деди бүгүн 22 сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев. Жеңиш Молдохматов, Курсан Асанов сыяктуулар каршы бир ойду айтса эле абакта отуруп калып жатышат. Алар боюнча так негиз бар, бирок ал коомчулукта айтылбай келет. Кээ бир депутаттарга угуулар болуп жатат. Бул нерсени прокуратура караш керек, деди Бекешев. Мен дагы каршы ой пикиримди айтып койсом, мага кээ бир тоскоолдуктар кылынды. Ага далил мага 14-июнда иш сапарга чыгуума чектөө киргизип коюшкан. Мага жашыруун кат да келди, анын ичин окуган адамдын күлкүсү келет. Ушундай маселелер болгондо так жооп таппайсың. Муну көзөмөлгө алган киши барбы? Мамлекет башчы укук коргоо органдарын жакшылап карасаңыз болот эле, деп башкы прокурор Курманкул Зулушевке кайрылды. Булакназар News KG. Эл чындыкты билсин. Эшиктен айдасаң тешиктен киришет. Бул адам эми шайлоого өзүн өзгөчө коет имиш. Көрүнүшү түзүк көрүнгөнү менен баскан изинен чөп чыкпаган неме экен. Партиясынын атын Кыргызстан деп коюп алганын өзү эле мыйзам бузуучулук болгон. Өлкөнүн аты менен эч жерди, эч бир партияны атабаш керек деген жагдай бар эмеспи? Андай экенин тиги мүргүлөп жүргөн Бышыканын өлбөс кашеи билбейт деле окшойт. Мейли аты кандай болсо ошондой болсун, ал чоң мааниге эмес. Бирок кайсыл жерден контрабандист, коррупционер, паракор атүгүл адамдарга куралдан ок аткандар кармаса, жалаң Кыргызстан партиясынын депутаттарына болуп чыгып жатты. Эмне партиясына жалаң бандиттерди топтоп алганбы? Барынан да бул депутаттын уулу Токмок шаардык кеңеште депутат экен. Өзү парламентке өтүп алса эмне болот? Адамдын урууга курулуп калгансып, илгеркилерди алардын уул кыздарын шайлай беребизби? Парламентке кетип жаткандардын 30% илгерки жуткучтардын уул кыздары, карапайым элин өтө күчтүү билимдүү балдары сыртта кор болуп жүрүшөт. А биз чимкириктердин, жаш чимкириктердин шайлап азабын тартабыз. Кимди шайлап жатканыңды түшүнүп жетип, башынын ичиндеги мээ деген органды бир аз иштетип, Кудай берген эки көзүңдү чоң ачып анан шайла. 1000 сомду көрсөтүп коюп, тумшугундан жибет көрүп сүрөп алса, кара кушунун ажыраган маңкурт немедей сүрөлүп кете бербей. 30 жылдан бери эмне үчүн оңолбой келебиз деген суроого жооп издеп, мээңди иштетип көр, иштеткенден мээ оорубайт, коркпой эле кой деп Шаумурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Кыргызстан демократиялык жолдон кайтпайт. Кыргызстан демократиялык жолдон кайтпайт. Бул биздин эркиндикти сүйгөн элибиздин талабы. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров БУнун башкы ассамблеясынын 76-сессиясындагы видео кайрылуусунда айтты. Мамлекет башчы Кыргызстандын азыркы тарыхынын жаңы этабы башталган белгилүү октябрь окуяларына 1 жыл толоорун эске салды. 1 жыл ичинде биз коомдук саясий жана социалдык экономикалык стабилдүүлүктү калыбына келтирүүгө жетишип, коомдун үмүтүнө жана ишеничине ээ боло алдык. Ошондой эле президенттик шайлоонун жана конституция боюнча референдум жыйынтыгы эл аралык коомчулук тарабынан, анын ичинде ЭККУнун адам укуктары жана демократиялык институттары боюнча бюросунун байкоочулары тарабынан таанылды, деди Жапаров. Мындан тышкары президент 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого БУга мүчө мамлекеттерди жана эл аралык уюмдарды өз байкоочуларын жиберүүгө чакырды. Эл чындыкты билсин. Алар кусуп жатат, төлөп жатат, ооруп жатат, качып жатат, камалып жатат. Учурдун талабына ылайык ар бир кыргызстандык социалдык баракчасында коомдун көйгөйүн, аткаминерлерди жана башка көрүнүктүү инсандарды болуп жаткан кырсыкты түз жеринен берип калды. Айрымдары сынга алса, кээ бирлери алкоо сөздөрүн сындашат. Акыркы учурларда көптөгөн аткаминерлер суракка чакырылып, мамлекеттик бюджетке ири суммадагы айыппулдар төлөшүүдө. Ушуга карай УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин иши алкоого алынып, социалдык тармактарда ыраазычылык посттор көбөйдү. Дагы бир Facebook колдонуучу төмөндөгүдөй билдирүү калтырган. Эмне десең да ачуу чындыкты айталы. Кармалгандын баарын миллиондорду төгүп жатат. 15-20 миң айлык акы менен миллиондорду кайдан табышты? 30 жылдык тарыхта коррупция менен күрөш бүгүнкүдөй болгон эмес. Кусуп атат, төлөп атат, ооруп атат, качып атат, камалып атат. Мамлекеттин менчиги элдин рызкысы эртедир кечтир кайтышы керек. Кетмен чап, адал соода жасап, бир дагы саясатчы, чиновник байыган эмес. Баары Кудай дейт. Булар үчүн Кудай дежурный сөзгө айланган. УКМК башчы Ташиевди байлардын үй-бүлөсү же олигархтын казанынан казык ата жегендер жаман көрүшү мүмкүн. Карапайым калкка жагып эле жатат. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Талайбек Сарыбашев тендерлерди жеп, хан сарайларды салганбы? Ош шаарындагы Акбура дарыясынын жээгин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу долбооруна өткөрүлгөн тендерде кызмат абалынан кыянат пайдалануу орун алып, бул боюнча УКМК мэрия кылмыш ишин козгоду. Албетте коомчулукка резонанс жаралды. Шектүү демилги 2020-жылы башталып, аны 2 жылда бүтүрүү пландалган. 252 миллион сомго бааланган долбоордун тендерин Капитал курулуш жоопкерчилиги чектелген коому утуп алган. Эске салсак, Агесте Ош мэриясын Талайбек Сарыбашев жетектеген. Бул бир гана былык иши го, себеби ал буга чейин
чейин бир канча хан сарайларды Ош, Бишкек, Алайга курганы ЖМКларга жарыяланган. Көпчүлүк таң калып наразы болгондор арбын эле. Сыягы Талайбек Сарыбашевди дагы текшериште тендерлердин сырткары башка коррупциялык элементтери да ачыкталабы. 10 жылдан ашуу убакыттан бери мамлекеттик кызматтарды аркалап жүрүп каяктан көпүскө айланды. Эмесе мыйзамсыз баюу беренеси коюлушу мүмкүн. Булак Азия News гезити. Эл чындыкты билсин. 16 уна 16 Батыр 18 жер тилкеси Туйгуналы Абдрайымовдун мыйзамсыз байыганы аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өкмөтүнүн Чүй облусундагы мурунку уйгарым укуктуу өкүлү саясатчы Туйгуналы Абдрайымов мыйзамсыз байыганы тууралуу фактылар аныкталганын билдирди. Мекеме тараткан маалыматта Абдрайымов жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп турганда кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып, Бишкек жана Чүй облусунун аймагында өзүнүн расмий кирешесин бир нече эсе жогору турган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү сатып алганы айтылат. Бир катар коммерциялык банктарга финансылык инвестицияларды салганы аныкталганы кабарланды. Белгиленген мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында АТД жакын туугандарына жана эфирленген адамдарга 16 Батыр 18 жер тилкеси 2 уна токточу жай, 5 турак жай, 3 дыйкан чарба, 16 автоунаа Ысык Ата курортунун аймагында бүтпөгөн курулуш объектилерди каттаган деп айтылат анда. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Какшатып ырыскыңды тоногондор, кан төгүп тагдыр менен ойногондор, карааны ушулардын жоголмоюн кыргызым келечекке таппайсың жол. Коррупционерлердин колун кесип башын алып таштай турган мыйзам жок бизде. Аларды камап алып баккандан эч кимге пайда болбойт экен. Ташбаран кылып тынчыткан жапайы мыйзамдарыбыз нечен кылымдарда артта калган. Ал эми Союз ойлоп таап берген мал мүлкүн конфискация кыла турган эң сонун мыйзамды өзүбүздүн коррупционер жуткуштар жокко чыгарышкан олтурушат. Себеби өздөрү колу туткак уруу болушкандыгы үчүн. Дал ошол мыйзамды күч алдырып ордуна коюшпаса, коррупция менен күрөш бир тыйын болуп жатат. Төмөндөгү сүрөттө Тостоев бизи тиктеп турушкан сүлүктөрдүн бар быдырын конфискация кылып мамлекетке өткөрсө, биринчиден коррупция тып токтойт, экинчиден өлкөнүн сырткы карызынан жөн эле кутулуп алабыз. Себеби булардын байлыктарынын тизмесин көрүп тилим күрмөөгө келбей, оозума учуктар чыгып, сапар уруу айткандай шок болгон состоянияда ордумдан тура албай отуруп калдым. Үчүнчүдөн элдин бийликке болгон ишеничи мындан да жогорулайт. Төртүнчүдөн акыбалын билбей байлык абалын жакшыртып алайын дешип, бийлик кызматтарына парламентке чуркаган чирик байлар бир жерин кысып калышат болчу. Себеби кызматка барам деп бар мүлкүн конфискация болушу кимге эле жаксын, өзү таза бийлик эч нерседен коркпой конфискация мыйзамын киргизе алат, деп Шоомурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. УКМК Туйгуналы Абдрайымов суракка катышып туруу милдети менен үйүнө жөнөтүлдү. Өкмөттүн Чүй облусундагы мурунку өкүлү Туйгуналы Абдрайымов суракка катышып туруу милдети менен үйүнө жөнөтүлгөн. УКМКнын басма сөз кызматы бүгүн 21 сентябрда Сводка Кипресс редакциясына билдирди. Туйгуналы Абдрайымов мыйзамсыз байыган фактылар аныкталганы 20 сентябрда УКМКнын басма сөз кызматы тараткан. Расмий билдирүүдө тергөө учурунда АТД жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп жаткан учурунда кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, мыйзамсыз баюу жана материалдык пайдалар менен артыкчылыктарга ээ болуучу мыйзамсыз түрдө активдерин көбөйткөндүгү легалдаштыруу максатында Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында өзүнүн расмий кирешесинин бир нече эсе жогору турган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн кымбат объектилерин сатып алганы жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын бир катар коммерциялык банктарына финансылык инвестицияларды салганы аныкталды. Ошол эле учурда кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн бул активдерди башка адамдардын атына каттаган. Белгиленген мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында АТД жакын туугандарына жана эфирленген адамдарга 16 Батыр 18 жер тилкеси, 2 уна токтотуучу жай, 5 турак жай, 3 дыйкан чарба, 16 автоунаа жана ошондой эле Ысык Ата курортунун территориясында бүтпөгөн курулуш объектилерди каттаган. АТД жана анын жакындары, туугандары активдери киреше жок болгон учурда да кескин көбөйүп 250 миллион сомдон ашык бааланган. УКМК чогулткан материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 323 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 пункту мыйзамсыз баюу боюнча сотко чейинки өндүрүшкө катталып, бул иштин алкагында бул иштин кылмыштын жасоого тиешеси бар адамдардын жана алар мыйзамсыз алган мүлктү аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чараларынын комплекси жүргүзүлүүдө деп айтылат. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Алмазбек Атамбаевдин соту качан болору айтылды. Бишкектин 1-май райондук сотунда 20 сентябрда Кой таш окуясы боюнча сот отуруму болот деп күтүлүп жатат. Апрель айынан бери токтоп турган соттук жараян 13 сентябрда уланмак. Бирок ишти караган судья Азирет Медеров ооруп калгандыгына байланыштуу отурум 20 сентябрга жылдырылган. Эгерде соттук жараян болуп Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жакшы болсо, ал сотко катышат, дейт Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев. 2019 жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер
министрлиги чүйдүн Кой Таш айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары менен күч органдарынын кызматкерлери кагылышып, бир офицер курман болгон. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаев ушул тапта Бишкектеги номер 47 колонияда отурат. Ал Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы абакта мыйзамсыз бошотулушуна жана Кой Таш окуясына байланыштуу соттолууда. Иштер Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып жатат. Кой Таш окуясы боюнча Атамбаевдин тарапташтарына жана Жогорку Кеңештин депутаттары Асель Кадуранова, Ирина Карамушкинага да айып коюлган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Мен өзүм араң турам. Демеле жестко кылып салгым келип атат да. Асель көзү ачык. Сапар Исаков бийликке кайтып келет. Аргумент KG сайтынан Асель айым бир ай мурун келген маалыматтын бүгүн жарыяланууну туура көрдүк. Анткени ал Сапар Исаковго кайрадан иш козголот деген маалыматы бар эле. Элди дүрбөтпөө үчүн биз аны кат куржунга салган бойдон калтырдык эле. Сапар Исаков кайрадан бийликке келет. Төлгө Ташымдын айтуусунда ал азыр бийликтин алсыз жагын талдап жатат. Аны Россия бийлиги колдоп турат. Ага карата кайра кылмыш ишин ачып, аны издөөгө салып жатат. Бирок бул жолу ал мурункудай колго түшүп бербейт. Анткени ал бийликтин бардык кухнясынан өткөн баарын көз жумуп билип турат. Сапар бийликке кайтып келет деп аян келгенин айткан. Эл чындыкты билсин.